Кара Суу шаарына жаңы мэр шайланды. Добуш берүүгө жалпы 30 депутат катышып, санитардык карантиндик талаптар сакталды. Ар бир депутат медициналык бет-кап, кол-кап менен камсыздалып, дене табы текшерилген соң добуш берди. Имараттын ичи алдын ала залалсыздандырылган, байкоочулар менен шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнүн ортосундагы социалдык аралык да сакталды. Кенен кабарчыбыздын материалында. Шайлоо бул ирет адаттан сырткары өттү. Дүйнөлүк пандемиядан улам мэр шайлоого келген депутаттар санитардык талаптарды сактоосуна кам көрүлдү. Ар бирине бет-кап, кол-кап берилип, дене табы текшерилип, добуш берүүчү канага киргизилди. Ал эми байкоочулар менен аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү аралыкты сактады. Кала башчыны шайлоого Кара Суу шаардык кеңешинин 31 депутатынын 30-у катышты. Бир депутат ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок. Ал эми калган 30 депутат бир добуштан жалгыз талапкер Адылбек Лолобаевди шайлады. Кара Суу шаардык кеңеште 31 депутаты бар. 3 партиядан түзүлгөн. 23 депутат СДП партиясынан, 5 депутат Мекенем Кыргызстан, 3 депутат Кыргызстан партиясынан шайланган. Азыр бүгүнкү сессияда бардык депутаттардан азыр 30 келип катышып отурабыз. Бир депутат тилекке каршы Бишкекте уруп жатат. Кара Суу шаардык мөөнөтү бүтө элек эле немеге үй бүлө шартына байланыштуу өзүнүн арызын жазып, өзүнүн арызы менен иштен кетти. Талапкер СДП партиясынын сунуш болду. СДП партиясына көпчүлүк добуш менен болду, бирок ар бир партия колдоду. Мэр шайлоо өкмөттүн токтомуна ылайык санитардык карантиндик талаптар сакталып, кыска убакытта өттү. Бардык санитардык эрежелерге сунуш киргизилген. Ошол сунуштардын бардыгын биз аткарып атабыз. Мына байкасаңар жерлер бардыгы депутаттар бири-биринен алыс боло турган, сызыктары чийилген. Ошондой эле медицина кызматкерлерин тартылды. Ар бир келген депутаттарды райондук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн бардыгыбызды бир сыйра текшерип, бет каптарды, кол каптарды берип өткөрүп атабыз. Кара Суу шаарына жаңы шайланган мэр Адылбек Лолобаев буга дейери бажы кызматында дагы бир катар мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Айтса, Кара Суу шаардык кеңешине шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүп, ага мурунку мэр Кутугали Козубаевдин өз каалоосу менен жумуштан кеткени себеп болду. Эске салсак, бүгүн Кара Суу кала калкынын саны 25 миңден ашып, ал эми 1 жылдык бюджети 70 миллион сомду түзөт. Жаңыл Турду Маматова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Ош облусу.